Assalomu alaykum. Ne, direktor bu yoqda? Xabar berdik. Ha, aytdingizmi? Aytib qo'yinglar, chiqsin elgich. Kelsinlar. Bayağı xabar keldi. Çıkart nega çıkmasa onu yeni de biz alıp Çıkar. Çıkmayın degen yok. Keldi desek çıkalım dedi. Ноқат районының Құлатов айлық өкметіне қарашты ЮКЦ цемент заводына келдік. ЮКЦ цемент заводына мына елдеріміз чаң жұтып, кен байлықтары талқыланып, экологиясы бұзылып, ошол себептен ел мына бүгін ЮКЦ-ға келіш. Азыр мына елдің талабы Қытай ішкер елге шығып, елдің үнін ұқсын, елдің талаптарын атқарсын деген оймен еле келішті. Бұл жақта ешқандай мыйзам бұзу, же қандайдыр бір тополоң қылу деген ой жоқ. Тыныштық жолымен өзіміздің үнімізді жеткірелі. Мына өзіңер білесіңер, Ноқат район, Құлатов районында қандай чоң сел жүрген. Мына азыр деле көріп отырсыңар, аспандар қап-қара болып тұрады. Апшыр сайдың үсті дағы азыр жамғыр жайып отады. Ошол себептен еліміз өзіміздің талаптарыбызды қойлы, бізге жардам берсе. Апшыр сайда дегеле Құлатов айылында толтыра проблемалар бар. Ошол проблемаларды килтеген заводубуз бар, миллион долларлы ишканабыз бар. Бирок бизге берген жардамына биз наразыбыз. Берген жардамы бизге аз деп, ошол себептен Құлатовдун эли чакырып, Азамат, сен ошол өзү ЮКЦ цемент менен азыр 4 жылдан бери соттошуп келатасың. Ошого келип коомчулукка чыгар бер деген ойдо келишти. Мына жакка элдин арасына эле чыксын да. Hazır talpa kirez abi. Жоқ, кирбейбиз. Yok men kirip alıp çıkam. Жоқ, заводко кириштин кереги жок. Эмне дегенде биз заводко кирсек, бул Кытай ишкерлердин аркасынан жан тарткан адамдар көп. Эртең туура эмес маалымат чыгарып калышы мүмкүн коомчулуккачы. Мына эл келди, эл коркутту, инвесторлорду коркутуп атат деген туура эмес маалымат чыгып калат. Ошол себептен менин сунушум бияка кирип эле коюшубуз керек. Эчтен эле сүйлөшөлүчү. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы Кытай ишкер элдин үнүн уккан жок. Укук коргоо органдары буга дагы эч кандай чара көрө албайт экен. Жергиликтүү аткаруу бийликтин өкүлдөрү дагы чара көрө албайт экен буга. Акыркы жолу өзүңөр билесиңер, бул заводдо охрананын кызматкерлери иттерди алып келип, ошо Кытай ишкерлерге ит ташып, иттерди ошентип денеси, тересин шылып, ошо заводдун ичинде иттерди жеп отурушат. Бул дагы биздин салтыбызга туура келбейт. Андан сырткары биздин мыйзамыбызда бар особое жестокое обращение с животными деген статья бар, жоопкерчилик тарта турган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Ноқат РОВДсы эч кандай чара көргөн жок. Келип туруп сурап эле кеткен. Ошону мен эч кандай мыйзамга тарткан жок. Андан сырткары, урматтуу кыргыз элим, өзүңөр билесиңер, булар сот аткаруучулар келип соттун чечимин аткар дегенде Кытай ишкер дал мына ошол жерде сот аткаруучуларды ит айдалагандай айдап салган. Биздин жогорку соттун чечимин аткарган жок. 3 жыл сот аткаруучулар ошентип тоскоолдук жараткан үчүн Ноқат РОВДсына, Ноқат прокуратурасына кат менен кайрылган, жоопко тартыла депчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Кытай ишкер жоопко тартылган жок. Эми бул жакта миллиондогон акчалар бар. Ошол себептен Кытай ишкер ошондуп кутуруп жүрөт. Бул ачык эле сөз. Аны менен бирге 3 жыл жогорку соттун чечимине баш ийбей жүрүп, демек биздин сот системасын такыр көзгө илбей эткен бул Кытай ишкерчи. Аны дагы прокурорлор дагы жоопко тарткан жок, тергөөчүлөр дагы жоопко тарткан жок, милиция жооп тарткан жок. Керек болсо даже тергөө соту, судьясы кылмыштын курамы жок деп туруп ишти жабып койгон. Бул эмненин белгиси? Бул
коррупциянын белгиси. Бул кытайскер ошондой өзүнө бүгүнкү күндө кытайский император да сезип калды өзүнүчү. Демек биздин кыргыз элибиз бардыгыбыз мыйзамга баш ийебиз, бардыгыбыз соттун чечимин аткарабыз. Бирок Кытай ишкер бүгүн особый статуста жүрөт Кыргызстандачы. Особый статусты ошого ким берди экен буга, ким турат бунун аркасынан деген суроолор пайда болуп турат. Бүгүнкү келген элдер мына кече күнү 2-3 күндөн бери Селим Кесепетинен мына элдерибиз жини келип ошентип кайгырып турат, бирок ЮКЦдан нормальный жардам келбей атат деген үчүн мына чогулду. Өзү бүгүн мына чогулган адамдар бүт эл башчылар, активисттер. Бирок булар бүт айыл көтөрүлүп барайлы деп аткан жерде бул аксакалдар, активисттер жок, биз биринчи өзүбүз барайлы, өзүбүз сүйлөшөлү депчи. Мээбенде көпчүлүк эл болсо, эртең ситуация контролдон чыгып кетиши мүмкүн. Ошол себептен биз өзүбүз барып тынчтык жолу менен сүйлөшүп келели деген ойдо элдер бүгүн мына келишти. Ассаламу алейкум. Кандай жакшыбы? Келиңизби? Жакшы болду. Мына өзү айыл башчы дагы келди. Азыр айтылды. Охрананын балдары айтты, азыр чакырдык, азыр келет дегенде кылышып атат, бирок мына сабыр кылып күтүп турабыз. Тоготпой жатышат да элди. Бул элди тоготпойт да бул. Тоготпойт да бул. Бул канча жылдан бери тоготпой отурат? Поддержка кылган бирөө бар. Ооба. Ошон үчүн мыйзамыбызды дагы сыйлабайт, элди дагы сыйлабайт, эч ким тоготпойт булчу. Энелер келип атат. Акчасын күчүнө эле ишенип отурат булчу. Доллардын аркасынан ошентип кутуруп жүрөт. Бир деген заводубуз турат. Şu zavod kayla şu köprüleri şolarga neme kaylı bütün bersin şu var. Ne dediğinizler? Bravo. Zavod kayla talap kaylı. Oldu manda kaylı. Biz maksatımızı düşündüröydük. Birinci mana dostumacı. Bizdin maksat jaman koy maksatта kelген жерибиz жок. Биздин максат ушул айыл өкмөтүнүн эсебинде турган кентеген чоң заводубуз, цемент заводубуз. Ана мындай эң алгачкы нерсесин алып келсек, биринчи ушул жер ачылып ишке киргенден баштап жөнөкөй рабочылар менен көйгөйүн айтып көрөйүн деп 30 миң 40 миңден зарплатага иштеген балдар азыркы күндө 20 миңге түшүрүп таштады. Эми ошол убакта мындай нерсени ойлоп көрөйлү. 2,75 тиңден 3,80 тиңге чейин цемент болгон. Сатууга чыккан, азыркы күндө биз 7,5 сомдон алып иштетип атабыз. Инфляция деп туруп көтөрдү. А наоборот рабочылардын эмгек акысын түшүрүп таштады, 20 миңге түшүрүп. 25 миңге түшүрүп таштады. Көрдүңөр? Жогорудагы турган эмгек акыны кайта паскырып атат. Это биринчи проблема. Экинчи проблема, ана ушундай кырдаал мезгилдерде сулар биз талапты коелу деп атабыз. Жолубузга жардам бер, көпүрөлөргө, таза суубузга жардам бер, жапа чеккен адамдарга финансовый жактан беребиз, цемент беребиз. Биз жаман ойда жардам бер. Жардам сурап элек экен. Талапты коелу деп Соны эле биз ошону туура талапты коелу деп келдик азыр. Hazır bana kal. Bitti aslında zaten. Bana Rüstem'in semez oldu. Rüstem'in semez oldu ama 5 kanal spordan polnu bitirme. Otu da bitir. Çağıslı. Bu 5 kanal ziyan TV. Yani şu olsa bu yüksüden bitirmezsiniz de işler öyle. Bozalım bitirmez. Onda manda kılbaylıkı. Yemi turu düşünük azıcık pom sıradayız. Men daha kat bergendim. Kecha şunu jardan bergile depçi. Şunu jardan sementin jardan berilmez jardan beret. Ötkeni bar kavur alganda men aytkan jardan ber dep kat bergendim. Şu yerge jardan ber şunday nemeze kafe işkana bolup atanda dep kat bergendim. Yemi bir 4 jarшы представитель, 5 представитель kirip bizdin köprü manalarını kırıp ver degende kısa kanday deysin. Yok. Kıtay'da özüne söylüyor. Bir tanesi. Abdurrahman aka, Toğuşlarga kelip жүрөт, Toğuşlarga bardığanlar barıp жүрөт. Mana şu представитель, постоянно шайлар. Сонда ар чогулушта 4 представитель шайлан, ЮКЦга кат жүзүндө жөнөт. ЮКЦдан ответ жок. Качамача булулат. Бұл қара жоқ та. Қат жүзінде берлелер бетінше жық қат болып кетті. Тоготпостуктагы бир чеги болот да. Kamasa bizi kamalı kaşasın. Hazır. Çayını içip yok hiç top yoksa kanca Malda jardan Kaçan jardan koyalım? Ben hazır çıkam dedim. Çıkat bana. Men muna өзү канчадан бери турабыз, чыкпайт атат. Hazır, manda kılayım. Өзүңүз кирип чакырып бериңизчи. Ben ne kireyim? Ооба. Süleşeyin. Тезирээк чыксын, потому что уже
Жаатан бери турат элдер. İş толтырып. Ошо биз дагы эле ошол жерде суранып келдик. Азыр көрдүңүздөр иш жасап атат. Мындай кылайлы. Азыр Тұрғаны шәуді чақыр чакырайық, мындай кылайлы. О. Мына аялдардан сүйлөсүн директасы. Чақырытшыға hazır Cuma'ya boşta şap ettim. Şımağlar, sezonlar. Да, элдин алдыга чыксын. Ояка 4 тана алып киргендин кереги жок. Ya hazır ayta kat yüzünde böyle de kat yüzünde milyon kerek yok. yok. Doğru da çıkar. Özü savunması gerek. O yaka emez, manergele çıksın. О, мына жака чыксын. Элдин алдыга чыксын. Ya bir помощник çıktı. Keşke. Не болду? Не деп атат? Чыгабыз деп атабы? Bunlar А, бияктамы? Просто выйдет и скажет, здесь скандал не будет, скандал не будет. Просто тебе нам скажет, вот, мост, цемент, ну все, на 10 минут. Мы же оказываем, вот мы уже с субботы начинаем помощь вам оказывать. Да, хорошо, вот это надо объяснить людям, и все. Хорошо, ладно, если никаких действий не было. А естественно, никакой здесь угрозы нет. Груза нет, мы просто говорим, поговорим Да. такие. Вот, Нормально. да. Никакой лишней Там уже... А Богоса дорогу перекроет-то. Пусть Азамат Жапарович уйдет отсюда, мы с вашими жителями будем общаться. С ним мы не собираемся. А почему? Он не является вашим жителем, мы не собираемся. Он является жителем. То есть вы как хотите, так и понимаете. Не, а что вы этот человек это? Мы не хотим его видеть. Генеральный директор не хочет с ним видеть. Елена он может сейчас не надо. Нам не надо, не нужен нас, местных жителей, успокаивать. Мы не успокаиваем. Мы хотим, чтобы все как положено было. Мы, не надо, если денежные слова. В вашем понимании, как положено, это как? Я не могу, уважаемый суд, вам сказать. Я только этого человека хочу сказать. Вот, ну, поэтому мы же говорим, давайте, он уйдет отсюда, мы с вами лично сядем, обсудим. Нужно будет и других жителей тоже пригласим. Давайте так сделаем. Вас это устраивает? А это... Ну, если он здесь вообще ни при чем, Нет, то зачем? Почему именно он, чтобы он... У нас сейчас с ним есть трудовой спор. Он наш бывший сотрудник. У нас сейчас с ним идет судебное разбирательство. Генеральный директор не хочет с ним на данный момент видеться. Мосту мына айлык мектептер бизде эл курабыз мосту. Дагы бир чыгса мост курабыз. Бизде мосту куруп анан кийин ишенден кийин анан момунда коркунучтан бүт Кыргызстан карап турат. Андай жок. Элге чыксын, элдердин сурооруна жооп берсин, всё. Ооба, элге чыксын. Анан эмне мост, сос, бизге мост акча требование келдик. Биз чисто директор менен сүйлөшөлүк, биякта жителдер Эми сиздер директор менен сүйлөшсөңүздөр деле ошо жардам сурайсыздар да. Жок, башка маселелер да бар. Можем поговорить с директором, как я ранее говорил, будем с вами общаться, но не в присутствии него. Урматтуу мекендештер, мына өзүңөр уктуңуздар да. Ошо. Алар билген, каалаган кылып Seni Karaçı gelmesin diyor. İyimden senin çıksın diyor. Bugün töremez tabii. Конечно, bu тура эмес, бул кандай же бул? Бул менин эмне деген нерсе бул? Gördün mü sen? Мына көрдүңөр, ишенген адамы бар да, бунунчу, ошон үчүн бул ошондук кутуруп отурат да. Ошону ачык айткан. Эми булар айткан эмне үчүн мени көргүсү келбейт деп. Потому что мен биякта иштегенмин, мен биякта менеджер экономический безопасность болуп иштеп, булардын коррупциялык жеген урдаган акчаларды мен билем да. Азыр мен ошолорду 4 жылдан бери айтып келдим, эч ким көңүл бурбайт. Азыр ошону мен азыр бетине дагы элдин көзүнчө айтам. Ошол себептен бул кирбей деп. Ошол эле. Bu bizde hazır üspakaytetler. Köprük sal veririz. Yolun veririz. Bunday da biz üspakaytet. Bu bizim maksat andan emez o. Köprük salaturan, yol salaturan adam biz kelgen geçen kız kelgen adam bizge talpa kelgenden. Бул жака комната приемочу. Кирсек мындай сөз болуп атат. Азамат бияктан кетсин дейт. Азамат кетсе, анан кийин Кытай ишкер чыгып эл менен жолугат экен. Азамат кетпесе, мен чыкпайм дейт. Тоготпойм деген сөз. Мен айттым, бул 4 жылдан бери тоготпой отурат эчкимдичи. Ишенген крышасына бекинип отурат булчу. Ошол себептен ошондо азыр дагы айтат, Азамат кетсин депчи. А потому что Азамат 4 жылдан бери чындыкты айтып келатат да. Ошон үчүн чыдап айтат булчу, чындыкка. Ошол онун чочуганы эле ошол эски нерселерден аралаштырып берет деген максатта азыр сенен коркуп атат. Эми биз айталы азыр. Биз по факту келди айтты. Ол эскини козгобойбуз, башкарбайбыз. Мына селдин кесепети боюнча Өзүбүздүн талабыбызды гана койгону келдик деп айтат. ооба да. Ошону айтып атпаймынбы? Сол үчүн чыгып берсин. А то, что мен булар менен соттошуп атам, весь Кыргызстан билет мен булар менен соттошуп атканымды, туурабы? Бардыгыбыз билебиз аны. Эртең мына кече күнү мына Ноокаттык райондук соту мыйзамсыз чечим чыгарып, Кытай ишкердин пайдасына чечим чыгарды.
Областной соту дагы ошондой чечим чыгарды. Буга чейин прокурор, милициясы бардыгы жан тартып отурат бугачы. Ошон үчүн муну азыр деле тоготпой отурат. Эми мен айтпайм бардыгы соттор депчи. Таза соттор бар арасында. Мыйзамдуу чечим чыгарып, мени кайра жумушка кайтсын деп чечим чыгарган соттор менен рахмат деп айтканмын. Өзүңөр көргөнсүңөр, туурабы? Бирок кээ бир соттор ошентип нагло чечимди Кытай ишкердин пайдасына чечип койгон. Эми эртең жогорку сотко да кайрылабыз. Ал өзүнчө кете берет, ооба. Ne kılavuz hem sonunda? Bozuyla kılavuz da mı ege? Bozuyla gelip çıkartsa bari. Çıkış gerekte bu da el kelip oturadi hozir bergechi. Bu men eldi to'g'ri to'g'ri qilib ichkarida o'tirib oldi bo'ldi. Yaxshi emas bo'ldi. O zaman ketsin de bu. O zaman ketseydi mi, ketmeseydi mi? O zaman ne gerek var? Biz tamamımızı ayıtamız. Şuna oldu. Ya hazır tokundanım el tokup ketmesinden aldım. Kiriş gerekte aldım, çıkış gerekte aldım. El, kança el hazır. Kurat hazır ayaklardım. Dedi, kar belgiledi. Hazır biz de ona kısam, o kele vergilediysem hazır. 5000 adam kelet hazır. Fuat'ın el polnik yok da. Biz ko'tarilish Oo. qilib kelgan jo'qmiz. Biz o'zimiz qalavuz Biz деле азыр айттык ошону. Biz qilib Elde tinçlandırıp tokaklaçı bir baraylık de. Özümüz aldın şöyle. Aldın cemaat başçı, deputatları uşalarıyla kelip otar. Elde tinçlandırıp. Toktaplıklaçı biz baraylık anan kiyindi. Сатарлыга бул эмне деген мамиле азыр өзүңүз уктуңуз туурабы? Азамат сен биякта жашабайсың. Мен эмне Америкадан келип жашап атамбы? Ha же мен эмне өзүм чөнтөгүмө мага акча бергиле деп келдим же нан сураганы келдим. Бул эмне деген мамиле? Bizden ökül. Бул азыр деле дагы эле ошо кыргыздын кемситкени, кыргыздын намысын дебелегени ошо мына көрүнүшчү. Туурабы? Башка сөз жок биякчы. Kayerde bizi Kırgızistan'da kayerde sol cahsi çekim çıkarat kızım. Respublika basam şu, Oboska basam şu, Respublika'ya basam şu. Kışlakta tem böyle. Kes işte. Çoğu da böyle kimde toplamayız, kimde var, çoğutuk televizyon. Abi de satılmasın, çocuktu. Biz yakşılık. Hadi bir tadı yaparken niye çıkardı? Öyle kötü vardı. Bizim oldu etti, tatlı şey değil. Ece töre düşündüğümüz o sot emes azırkı uçurlar bizde böyle sel algan yerlerde Keler kandı el özü kötürür. Yok biz geldik. Bizim keler yok kendin. El özü kötürür orada. Öldürürüm ya. Seni şurada çoğuna bizim öbülümüz azamatlı işgalar. Bizim badan işte ekman etti. Benim badan hangi yadalar? Kul olmuş yetten gidelim. Hangi yadalar? Vakti badan gibi kaldılar. 16 saat işte bana. 16 saat. Kaça sonra? Bazıları bir Kıtay'la başlayamazlar. Bizim azamatımızda dursun. Kuşkay biz Kıtay'lı koysan denen yoktu. Kuşkay bunlar işlesin daha. Azamatlı olsun bizim yokuydu. Ne şeyden azamat çıldık düşünüyorsa başkan kampı tek edebilir. Bu azamat Kesin zor gitmesin git. Sen çıldık düşünüyorsun. Oğuz keçek Keçe ona noktatta kızım sotka vardı da. Mazam içine verdi. Var yoktu. Dakazat etti verdim ona bulavuz. Silecek bizde bir kitap olsun silecekten iki kitap oldun ara kızım. Eştik durduk. Özümüzün demeye bakarsa biz oturup durduk. Bana toşmayın aytamadı yani. Bu balavuzun sülögün ökonomik bundan tur kelmedi o. Dakazat etti oldu toplap durun ama dakazat etti oldu. Ki bana zamçeneye verdiğim sot. Kini de kirel yapalım değil mi? Sizin içeriden verdi. Camsızın adamlar protokol oturmayın. Dağlar bana bağlanıp neme kılgan yok da bu yapta çeslik oldu da. Ece töre düşün bu meseleni biz sot menajeri. Biz oynamanı falan çok da çok sot menajeri. Bana şu çekecek durmaz. Soğuk tabi sen oldu. Çok sot menajeri koy. Sonra öldürdüm tamamen. Başka falan kaçan ne olur? Biz kalacaklar dışarıda yanında. Bir kalp olur. Soktuğumuz zeytin yeterli mi? Sen öyle böyle ölsek şunu tanıtıyın ölmüş. Bizi kırdan kuruyoruz şu yerini. Yine de göre bakıyorlar. Sizin görev oynaması men direktörga жеткизем. Bizim balda kul olup çek memlekettedir. Bir o söyleyin mi? Men hazır bu meselenizni cheche albayım. Özürlük o gelenlerden caddeden işlesin içeri balda karakter kul olmuş dediler. Bana çok için ne kadar tıktay. Cenç olmuşum niye cenç olur diye bir cenç. Polis tek kovlaştır. Davayın. Yetek isteyenler. Murat koyunca çok tip geliyor balda.
Sel boğullar. Şunda aytsam, peylinglerge jarışa dedi. Bilem suyun atsa gerek da. Turağı şunca el pırsık taptı, şunca elimiz çöküp ketti, ölüp ketti. Oşoga suyun odak var. Aleykümselam, qandaysiz? Yaxshimi? Nasıl yaxshi, tinchmi? Xudoga shukr. Keldi mana ellerimiz, chang jutib charchadi. Siz da bir ma'lumot berib qo'yasizmi bizga? O, oqsoqol. Ha, qo'rqatda bular suylagan, ishdan aytadi deb. Bana biz gençlerde 5-6'da bir sürü manda tur düşüyor, talep kılamalar mı? Bizim manada bir sürü bağlarda kim işte vatak önünde çapat gibi cattavasına diyecek işkili bir vatak. Talep kılada böyle cücüklüyorsun ırgı çiğden. Bir kitayda bizle başlığı verilir bu. Ece bular aylıkmı, doğru basarı, bular talep kılalmaydı. Yok, bunlar men değil, şuların emesini. Başı da böyle Öyle, bular talep kılalmaydı. Bağdarım başı kellesi yok. Bana dedi, bir yıl kadar bütçe töle koysa, yıl 12 tölesin diye bana koy, bir şey aldan düşüyor, kaldı bir tane baldan. Çok maldan bir şu resim oldu, bana şu yerine bakın kızgıcı gözümü dedim böyle önüne göre. Bunu kurdurma, bana başka caktılar işveler kurdurmayı, koçlarını aldırarsınlar, kıtayları aldırıp, ay be yoktu, bir bakın vermiyor bu, bakarım. Bunda tur düşüngülür, gözlü gençler var, bana gençlerden kurulmak. Anne niye kıtaylar işinleri, kıtaylar vardı, kıtay vardı mı? Bana ağacardan beriye indi, vardı mı? Kıtaylar da. Milliyetten ne Türkiye'nin sözü. Bunda çoğunlar tur düşünüp, davay deyip, bunda yemek sana, yenimizde öldükler konu. Mana. 1 saat, 2 saatten beri turabız. Toğatı var mı koymaydı, eldi. Вообще тоғытып айтады да. Жоқ, біздің әлем қыз деп шақырып қойғыла. Шунша. Ya oturmayız işte. Muştaş gerek, muş gerek, pasport kız gerek, avtomatın atış gerek, ne kız gerek? Biz uruşları toplamak yok. Ben senden kuta, manatı ölüp de bakar sizin baldan. Kim ayıptı? Yok şunu. Şu yetiştirsen şu baldan işte. Bana çıkmayı bir yakar. Yok ne? Korkat vakit sanıyor. Şu ne oldu aslında? Korkmaydı. Gördün mü şotta söyleyen? Açık ayıp çıksa adamlar bizi koyacaklar çıkıp cevap verdi. 5 mi çıkıp koysa bunu etti. Потому что у нас с ним идет часто с удовольствием. Давайте с ним без него будем общаться, без проблем, без спокойно. Спокойно, как просто будем общаться. Şunu bizim akıdaki çapar bilir mi şunu? Bilmek. Asma şamı sallar oturaklar. Bilmek. Canlar benim sıkıldı, gündür oturak, bir yakta gel iyiyle oturak. Biz bu kadar ileride manatı, otursunun kim manatı, kendi manatı, olmaz, olsun, tebrik var. Saydı karsa. Saydı kadar, sulu kadar. Nail bu tabiatın tasarrufu gerekir, Kudaydın köşesi. Ziyandır. Ziyandır. Bülent Arız kurma vardı. Azamat ne bu? Azamat da У нее дома на сопли. Это женщина. Полная вода. Но мы же оказываем помощь, я уже ранее. С прошлой субботы у меня здесь есть, я сейчас вам могу озвучить, и потом можете мои слова угловым Я ранее вашему Аксакалу говорил, что пусть Азамат уйдет, мы будем общаться. У нас сейчас с ним идет... Почему? Как и ранее говорили... Yakınlaştık Azam'ı koysun malette, bizim efendilerine olsun gençlerdi. O tiplerine koyup katı sürüyor, ne korkunç kadar kim kadınlar bu koy. Açık ile çat sürüyor, ne kadar çok olsun. Bunu sen mi sürüyor? Ne yapıp olmuş? Azam'ın çok yemek gelip komşuya doğanda orada, ondan bakmıyorum da komşuya. Kedemiz yok. Ne bir çoğlar var, daha caplar. Böyle turgularlar var. Kedemiz yok, taşlar kılıp. Ne başlayken ne adamlar? Şu kimlerle Kıtaylar'da? Kıtaylar kimlerle diye?
спокойно, мы Конечно, много здесь адамдарды. Мы сейчас спокойно не можем здесь обсудить, вы приходите, кричите, орете. Бұлар бет қайтқан жаман. Давайте спокойно сядем, обсудим, что вас интересует. Нет, почему вот Азамат? Он, как я ранее говорил, у нас сейчас с ним идет трудовой спор. Давай, Он с нами, у нас с ним идет... Не социаль, Майда. Не социаль, жоқ қыш керек, жоқ қыш керек. Анда социаль. Атамекендештер, мына өзіңіз көріп отырсыңдар. Қытай ішкері ешкімді тоқтатпайды, ешкімді бұқпайды, ешкімді көргісі дағы жоқ. Отырғандағы ойы жоқ. Барлығы Қытай ішкерге милициядан баштап тұрып, прокуроры, акими, губернаторы, евреки соттору жан тартып отырса, сондай болады екен да. Отырып, қалағандай қылып отырар еткен. Эми бұл мәселе 4 жылдан бері айтылып келе жатады. Бұл жақта билтеген коррупциялық схемалар бар. Ал бойынша 2021 жылы 150 миллион сом мемлекетке төлеткенбіз. Дал ошол ЮКЦ цемент заводу ошол Кытай ишкерлер өздерінің пайдасына чөнтөктөрүнө салып, жанагындай компаниянын расходторун көбөйтүрүп атайын негедегенде пайдасын азыраак төлөш керек. Ошол талаптарды мен айтканым үчүн буларга жаккан жок. Элдин талабын талашканым үчүн жаккан жок. Ошол себептен бул ошентип мыйзамсыз калп эле шылтоо менен ишке чыкпай койду деп туруп жумуштан бошотуп салган. Эми мына элибиз дагы канчалаган видеолорду көрүп, канчалаган комментарийлер жазылган, миңдеген просмотрлар болду. Жок, биздин президентибизге менин үнүм жетпей койду. Садыр Нуркожоевич 2021 жылы резиденцияда жолукканда өзү айткан азаматына Тунторлоодо канча коррупциялык схемалар бар эле, кандай кембалыктар талкаланып атат. Сен ошол жерди карагын, биз мына жаңы мамлекет куруп атабыз. Ошол жакта да коррупциялык схемалар болсо ачкыла, мамлекетибизди оңдойлу деп, анан мен ошол Садыр Нуркожоевичке айтканмын. Эгерде сиз мени колдосоңуз, мен даярмын, мен деле патриотмун, мен деле мекеним үчүн күйүп атам. Анткени биздин балдарыбыз келечеги үчүн күйүп атам. Деп Садыр Нуркожоевич айткан, азамат, мен сени күнү түнү мен колдойм депчи. Ал жакта Равшан Сабиров болгон, Тагаев Эрклан болгон, ошол жолугушту уюштурган Тагаев Эрклан болгон. Анан билбейм, ошентип Садыр Нуркожоевичке үнүм жетпей койду 4 жылдачы. Ошо урматтуу достор, бөлүшүп коюңуздар. Канчалык адамдар көбүрөөк көрсө, может быть, менин үнүм жетип калат президентибизге. Канчалаган жаштар келебиз деген, аларды мына айыл башчылар, айылдык депутаттар баарын алып калып, биз өзүбүз барайлы, биринчи өзүбүз сүйлөшөлү. Чырт чатак тополоң болуп кетпесин, эмоцияга берилип кетпейли. Ошол себептен азыр өзүбүз өкүл болуп барайлы деп келишти. Азыр эми өзүңөр билесиңер, мына Бишкекте кандай окуялар болгон Пакистандар менен. Мен эми өзүм как юрист, өзүм укук коргоо органдарында иштеп кеткен офицер катары, мен ошого ошондой ызычуулар бул жакта да кайталанып кетпесин деп, ошол себептен мына элдерге дагы түшүндүрүү иштерди жүргүзүп атабыз. Мына кээ биркилер мына конвейер линияны жабайлы деп атат. Негеден ал линия именно айыл менен өтөт. Бирок ага мына 4 жылдан бери мен жол бербей келатам. Канчалаган жаштар мага сунуштаган. Жабайлы жолду, конвейердин линияны талкалайлы депчи. Анан мен жок, андай болбойт. Андай болсо туура эмес. Бул завод биздики, бул Кыргызстандыкы, кыргыз элинин заводу булчу. Элге пайда алып келет деп ошол завод курулган. Биякачы мамлекетибизге салык түшөт депчи. Бирок бүгүнкү коррупция гүлдөгөн мамлекетибизде салыгы деле копейка түшүп атат. Ошо салыкчыларга канча жолу кайрылдым, бийлик өкүлдөрүнө канча жолу кайрылдым. Келгиле, текшергиле. Мен керек болсо өзүм текшерип берем. Айтып берем кайсы жерлерден канча акча жеген буларынчы. Бирок такыр эч ким көрмөксөн болуп отурат да. Ошол жер эң өкүнүчтүү болду туугандар. Мен эми бул жака келип туруп чөнтөгүмдү толтуруп же өзүм урдайм деген жерим жок. Мен өзүм да иштеп атканда бул жакта мыйзамды сактап, ошол налогтордон дагы акча жебегиле деп талап кылып келгенмин.
Анан өзüm таза болгонум үчүн ошол себептен мен коомчулукка чыгып бул маселени чагылдырып жүрөм, коркпостончу. Эмне дегенде мен бир да коррупционный документтерге кол койгон жокмун. Бирөөсүдөн дагы взятка алган жокмун. Канча жолу булар аракет кылышкан, мага ар кандай провокацияларды кылып, запись кылып, эртең анан кийин Азаматтын оозун жабабыз. Азамат биздин курчокто отурат депчи. Бирок мен билгем, мындай провокацияларга мен берилген жокмун. Ошо таза иштеп, ошо элибизге пайда алып келип, ошо мамлекетибизге салык түшсүн деп, мына кичинекей болсо дагы өзүм бир салым кошоюн мамлекетибизге деген ойдо эле жүрөм. Анан кээ бирки фейктер, кээ бирки бузуклар менин аркамдан ар кандай маалымат берип жүрүшөт. Азамат мыякта $1 миллион жеп жүргөн. Анан буну кызматтан бошотуп койсо, ошо $1 миллион кайра жейм деп атат депчи. Фейктер, ошо маалыматыңарга жооп бересиңер бир күнчү. Кимдер таратып атат ал маалыматты мен деле билем. Вакыт сааты келет жооп бересиңер бугачы. Далилиңер болсо чыгаргыла коомчулукка, мына Азамат мына жерден $1 миллион алыптыр. Мына жакта салыктан акча жеп отурган экен деп чыгаргыла. Колуңардан келсе чыгаргыла. Мына карапайым элибизге эмне калды? Ошо только чаң жутканы калды. Ошон үчүн эле бул завод курулду. Мына кичине адилеттүүлүк да болуш керек да. Мейли булар мына 5 колду оозго тыгып алган. 5 кол эмес, хотя бы мына бир мизинисти элге берип койсун, элдин ырыскысын. Мейли мына 4-төн жей берсин. Урдай берсин, макулаңыз делечи. Ошол деле жок болуп атпайбы? Баягы итке сөөк таштаганда эле таштап коет. Ошол эле күйүп атам менчи. Атак мен деле биякта иштебей койсом деле иштебей эле коем. Ошо кыргыздын намусу үчүн мен күйүп атам бияктачы. Дело принцип үчүн күйүп атам. Булар ошо канча мен видеолор чыгардым. Ошол видеолорду өчүр Азамат деп 3 жолу мага адам салган. Айткан акчаңды беребиз Азамат, Америкага кетип кал, Европага кетип кал. Башка бир жумуш жаса депчи. Бирок бүт YouTube, Facebook'тагы видеолордун материалдары жок чыгат, жок кылып сал депчи, өчүрүп сал деп. Мен ошо бир эле принцип турам, мен деле сатылып кетсем болот эле, бирок чындыгында принцип дороже всего дейт го. Честь превыше всего депчи. Анан мен бар жокто өчүрүп койсом, эртең Кыргызстанда кантип жашайм мен? Элдин арасында кантип жүрөм мен? Ошол себептен мына мен видеолорду өчүрбөй атам, бүт Facebook'тарда көргөнсүңөр, бардыңар билесиңер, кандай бул кыйкырып, айкырып, бакырып, намыска шек келтирип, намысты дебелеп, провокацияларды кылып, бирок мен мында бир да чачын тийген да жокмун. Сабырдуулук менен карап турдум дагы коомчулукка чыгардым. Эми көө сурайт менден, Азамат, сен эмне үчүн ошо видеолорду чыгарып атасың коомчулукка депчи. Эмне эле ушул кытайлар менен тартышып келатасың депчи. Бирден бир себеп өзүмдү мисал катары кыргыз элине чыгардым да. Элибиз көрсүнчү, мына билсинчи. Мына өзүмдү пример кылып туруп, мына көргүлө депчи. Ушундай болуп атат бүгүнкү акыбал депчи. Бир чет элдик жаран келип, ошондой биздин мыйзамдарыбызды сыйлабай, соттун чечимдерин аткарбай, сот аткаруучуларды ит айдаганда мына жерден айдап чыккан. Алда видеолор көрсөңөр керек баарына. Ал боюнча дагы жоопко тартылган жок бүгүнкү күнгө чейинчи. 21-жылы ошол окуя болгон. Мына азыр 24-жыл. Прокуроруна барсам, прокурору кылмыштын курамы жок дейт. Кандай кылмыштын курамы жок? Эмне? Сот аткаруучулар бияка келип, өзүнүн жеке маселеси менен келгенби? Же нан сурап келиштиби бияка? Ошо соттун чечимин чыгарган мамлекеттин атынан келип атпайбы? Жок дегенде административный жоопко тарткыла десем деле жок. Боло берет экен да. Сот аткаруучулары ушундай элесе болот экен. 3 жылдан бери соттун чечимин аткарбай атат. Ал боюнча дагы мыйзамда жоопкерчилик бар. Тарткыла жоопко. Соттун чечимин аткарбай атат десем жок, ага дагы боло берет экен. Эми биздин прокурорлорубуз өзү ошону унчукпай турса, билбейм анда бул кандай болуп калды. Башка жактан соц тармактан көрсөң, мыйзам эле мыйзам, ар бир кыргыздын укугун коргойм, ар бир немеге мыйзамдуулук орнотом деп эле айтат прокурорлор, бирок жөн эле курук сөз экен да туугандар.
Nokat Road'dan geldinizler mi? Vızıf oldu ha? Vızıf geldi mi? Участкасы. Mizan buzu faktı yok. Hem azamattan korkan jeri azamat çındıkты süyleydi. Betke koyuptu çındıkты. Ошол себептен коркот. Бул эми бардыгын алдап, жалган кылып, уже үйрөнүп алган бул 4 жылда биякта. Ушунтасыңар ошо азамат чындыкты сүйлөө үчүн чыдабайт да булчу. Чычалайт. Ошон үчүн чыга албайт. Бул дураку понятно же. Hazır sotu bitti. Verhodun sotu turadi da. Şunun için ertem Verhodun sotdan o azamat kol çıktı degan bolsa, bundan keyin azamata kamchi deydi. Fakat sotda şotak. Şolaydı sotası. Соттошсок биз өзүбүз жолу менен соттошо беребиз. Бул причем бул жөнү шылтоо да булчу. А факт эле сүйлөшө берели мына. Селдин кесепети болду, канча жардам берет, канча. Талабын угуп койсун. Мындай да бул 20 жылга жакын болот бул завод ачылып иштегендечи. 20 жылда жыл сайын бул миллион тонна объем чыгарат цемент. 20 жылда мына жерде Кулатов айылынын Нокат районунда 20 жаңы көпүрө курулуш керек эле. Болбоду дегендечи. Жүдө болбогондочу. Бир да көпүрө жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жолдош майор. Мыйзам бузуу жок. Бүт тартиптүү. Эл мына селдин кесепеттен тартып мына келип ачыкча бирок сөз жок. Талапты коелу, элдин үнүн уксун деген эле ой. Башка эч нерсе жок. Урматтуу туугандар, мен Көжөр айылдык милиция бөлүмүнүн начальниги, милициянын майору Айсатар уулу Тимур. Азыр бир жака звонок болду бияктан, чакыруулар болду да. Ошого бул жака келгениңиздердин себеби эмне талаптар, ошону айтып койсоңуздар. Азыр да жетекчиликтен да келип атат. Ошол боюнча бир көрттө эле биздин өзүбүздүн талабыбыз бар болгонучу. Эми ушул чен завод иштеп атат. Эми азыркы кырдаал мезгилдегисин айтып берели. Биринчиден кандай жардам помощь көрсөтүлөт бизге. Элге. Элге өкмөтү, не только Кулатов айыл өкмөтү, көп жар кулатып, ушу жапа чеккен жердегилерге. Жол маселасы тууралуу, таза суу тууралуу, электр энергия тууралуу, моттор тууралуу бир өздөрүнүн инициативасы менен көтөргөн нерсесин айтып берсин. Ону кайлы. Экинчи жагы, ана ушунча жылдан бери завод ачылгандан бери буга чейин биздин балдар 30 миң 40 миңден эмгек акка иштеп жүргөн болсо, Сурьёну алышып атат, цементти чыгарышып атат, жыл өткөн сайын ошо малдагы 100 сом 80 тиын турган цемент азыр 7,5 сомго чыкты. Карапайым эл сатып алып чыдап иштете берет экенбиз. Ошончо кирешени булар алып аткандан кийин наоборот рабочылардын эмгек акысын ham көтөрүш керек эле. Булар наоборот түшүрүп таштады го, 20 миң 25 миңге түшүрүп койду. Ушул талаптарды эле коелу деп келдик. Биздин башка жаман бир ой максатыбыз башка. Азыр асома 2 талабыңыздар бар. 4 талап бар. 4 талап. Азыр бул жактын жетекчисине коюштар да талапты. Чыкпай токтотуш ниет жок. Иштесин. Бостар элдин талабы, эл селде калды. Мен түшүндүм. Бузуктан бир өкүл чыкты. Эч чыкпай жатат. Мага утпайлар. Күтөтөбүз 1 сааттен ашта 2 саатка жакын болду. Мыйзам бузбайбыз, мыйзам тегиз. Азыр райондун жетекчилери уже келип калды. Начальник милиция, начальник СМБ, администрация бүт уже келип калды. Азыр өздөрү переговор кылып чыгышып атат буяктанчы. Ошого эч ким чыккан жок, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрүчү. Айыл өкмөттөрү мына башка келип айтты, анда укулган жок. Мына зам айыл өкмөт турат мына жерде. Сыртыга чыгып кетет. Айыл өкмөт Сиздерден суранчы ошо. Мыйзамга эми бардыгыңыздар мыйзам түшүнгөн эле жарандаштар турабы? Азыр жетекчилер келет, азыр ушунча жылдан бери бир көпүрүк кылган жери жок да. Башка мына Мамановдун семен заводу Бешпан айылга катта көпүрүктөр бүтүрдү. Башка кылып атат. Жолдар кылып атат, спорт залдар кылып атат. Ушул немеден болду. А бизге эмне кылды ушунча жылдан бери чамы жутканыбыз гана кылып атат. Эл цементти азан кылган жери жок. Элге дагы бир мындай 50% терилерге берейин деген ниети жок. айтылган сөздөрдү башкарбай атат.
Bir aytsa da oşunu atkarlar, şunalga çeyin kelip. O tasılıp atkan maldagı kelişimleri azırlık günde surasan ol vaxtaga emez bayagadan Erdoğan olar bular. Yani jok bolup ketti. Ol kelişimler jok deydi da ol vaxtaga üvede satsın zavod. Ol jok mu yani inflasyon olarak elge. Altın menen aylıkları kötürüyorsun. Şöyle büro jarımızlar kirgizdin, süйлöштүң да эч Kirgizmeye жатpa, bunlara kanca. Hükümet girip çıkıyor. Onun kor mayırgıyla çıksın. Biz ova hiç sanmıyoruz. Ova getirmeyiz. Yerler. Azamat niye turat? Azamat yerli adamı. Biz zaten azamatı çakırdık. Azamatı bir sakın. Komosrap tegen jokpuz. Kudayga şükür konuş kolun bar eken. Azamat yerinde adamı. Tanjıgördögü kırgızlarыбыз бар экен. Жардам келип атат. Biz Kıtay'dan жардам бер, жолу оңдо деп сууну түзөлө деп келген жокпуз. Кудайга шүгүр, эл өзү кетмен күрөгүн алып, бешигин алып, чөбүн алып кылышып ататтар бардыгы. Биздин эмне себептен бир гана өкүлүбүз иштетпейт. Биздин талап сотко чейин бардык ноокатка. Соттор карап туруп ушулардын немесиге чечим чыгарат. Эмне себептен мына Азамат биздин уулубуз, өкүлүбүз биздин балдарды ишке алсын. Биздин эмнеге иштей турган балдарды Англияда кул болуп жүрөт. Эмне себептен ыйлап мына Американын чек арасында 3 айдан бери камакта жатат мен деп. Мына Америкага барып пул табам, иштейм, силерди өдөккө төлөмүн деп. Биз 70 жашка кирип битта видитке кыла албайбыз. Адамдар эмне кылып атат? 10 жерде асалбындак салат, асалбындак десиңер, эмне десиңер? 10 та үй салат, 20 та үй жетпейт ме тамагы кыт эме кылат. Биз 70ке кирип бир үйдү куруп, өзүбүзгө соя түзө албайбыз. Балдарыбыз көчөдө калды. Мынандай балдар өлүп келип атат. Мына Россиядан келген балдар, жаш үйлөнбөгөн, эч бир аны көрбөгөн балдар өлүп келип атат. Эмне себептен биздин талабыбызды укпайт бийликтегилер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди президент кылып шайлаганда өтө энелер кубанганбыз. Кудай кааласа мына жакшы президент келди. Өтө ымандуу, ырыс кечиктүү президент келди деп сүйүнгөнбүз. Биз энелер өтө капабыз. Эмне себептен биздин талабыбызды карашпайттар. Ушу биз мына ЮКС ачылгандан бери Казак иштеди, Казактан кийин Кытай иштеди. Эмне биздин балдар келип иштей албайт ушул жерде? Биз эмнеге өкүлүбүздү иштетпей айдайттар? Кана өкүм, кана жетекчилер сөзбойчу бербейт, мына чалгырып. Давай, чечкилер, чечпесеңер биз жолду тособуз. Энелер барып четте жатабыз. Цемент болуп жатабыз четте. Бир кило цемент кебек мына. Ел көтөрүлбөсүн, жаш балдар манат карячий болот, мушташып кетет. Кой эненен деп турган балдарды, кой эненен үйдө отур деп. Азыр жөнөдү портерге түшүп биз барабыз, атака кылабыз дейт. Эмнесин атака кылат? Азыр заман көтөрбөйт аны. Тынчтык, мыйзамдуулук керек бизге. Биздин ушул жогопту бийликтегилер Садыр Нуркожоевич ташип ушул эмелерди, проблемаларды билеби же билбейби? Же олорго жеткизбей эле өзүңөр деле эңеп атасыңарбы? Биз комос сурап келедик. Эл журтка рахмат. Эл өзү көтөрүп атат кулаттын адамдары. Мына өкмөтүбүз өтө иштеп атат. Өкмөтүбүз өзү туруп атат, башка кылып элдерге суу жеткизип. Мен андан бир нерсени айтып кетейин. Мына Кызылкаянын мэри. Мына эменин баласы. Калвандын баласы. Мен өтө ошо балага ыраазы болдум. 3-4-5 водовозда суу ташып атат Чебайрамдан. Ошо балага мен мына ошо эмеден ыраазычылык билдирип кетейин. Энелер биз энди жөн отурбайбыз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мен Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы. Өскөн Аликовго такылбек болом. Бирок Ноокат районунун акими жакшы өкмөтүн болгон. Азыркы чогулган эмне маселемен чогулган? Ишкананын ишмердүүлүгүнө эмнеге тоскоолдук жаратып атасыңар? Айтып берейинчи силерге эмне болот? Бизге Кытайды чакырсын. Белгилейбиз жооп беребиз. Биз эме Через Кытайдан жардам сурап келбедик. Кудайга шүгүр. Ата эне бала чака өздөрү